how are you? Кандайсыңар? Бүгүнкү сабакта болсом үй бүлөгө тиешелүү сөздөрдү үйрөнөбүз. Бул жерде жаңы сөздөрдү жазып койдум. Кыргызча которулушун жазган жокмун, себеби доскада место калган жок, Ошон үчүн сөздөрдүн окулушун үйрөнөбүз, которулушун үйрөнөбүз. Аларды силер жазып алгыла. Деттериңерге жазып алгыла, анан үйгө тапшырма жаттоо болот, Бүгүнкү жаңы сөздөр бул үй бүлө жөнүндө жана жакынкы үй бүлөбүздө кандай мүчөлөр бар? Үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө үйрөнөбүз, Эң биринчи үй бүлө деген сөз англис тилинде family. Y-E болуп окулат. Family. Family үй бүлө деп которулат экен, жазып алабыз. Family үй бүлө болот, Family. Эгерде окулушун жазыңар келсе, кыргызча жазып алгыла. Кыргызча family деп окулат, Family. Family үй бүлө. Grandfather. Бул сөздү узун сөз болгон үчүн экиге бөлүп койсок болот, окуп мына. Grandfather. Grandfather деген чоң ата. Англисче grand деген сөз чоң дегенди билдирет, Улуу дегенди жана чоң дегенди билдирет. Улуу ата же чоң ата, Grandfather. Grandfather чоң ата бул чоң ата же тай ата, Апабыздын же атабыздын экөөнүн тең аталары не болот экен? Grandfather. Англис тилинде чоң ата менен тай атага эки бөлөк сөз жок, экөө тең эмне болот экен? Grandfather. Чоң эне же болбосо тай эне grandmother. Grand биринчи grand деп окуйбуз, андан кийин mother. Grandmother бул о тамгасы а болуп окулат, Grandmother чоң эне же тай эне, жазып алабыз. Father. Father деген ата, атабыз. Кээ бирки кыскача түрү dad. Dad деп койсок да болот. Экөө тең окшош эмнени билдирет экен? Ата дегенди билдирет экен. Father же dad. Mother деген апаны билдирет экен. Кыскача дагы эмне деп коет экенбиз? Mom. О тамгасы а болуп калып жатат. Mom. Mother же mom. Father же dad, Brother деген байке же ини. Brother бул о тамгасы а болуп окулат, Бизден улуу байкебиз болсо да brother дейт экенбиз, кичүү инибиз болсо дагы brother дейт экенбиз. Бирок кайсы сөздөрдү колдонуп экенбиз? Улуураак, кичүүраак деген сөздөрдү колдонобуз. Улуу байкем болсо кантип айтабыз? Older brother, улуу байке. Англис тилинде байке, кыргыз тилинде байкеле дейбиз, Older англис тилинде экөөнү кошпой деп экенбиз. Older brother бөлөк-бөлөк жазылат, кошулуп жазылбайт. Younger деген кичүүрөөк, жашыраак. Younger brother, ини. Older brother, байке. Younger brother, ини. Sister дагы ошондой. Sister деген эже же сиңди. Older sister эже, younger sister сиңди, Older sister. Older деген улуураак, younger деген жашыраак экен, Мага караганда улуураак болсо, эмне дейбиз? Older sister. Мага караганда жашыраак болсо, younger sister дейт экенбиз, Андан кийин бул жердеги сөз uncle деп окулат. Ю тамгасы а болуп окулат. Uncle и окулбай калат. Uncle ушу жерден токтойт, лыдан. Uncle деген орусча дядя, кыргызча ата
атабыздын же апабыздын бир тууган инилери, байкелери болсо эмне дейбиз? Uncle дейбиз, Ал эми aunt болсо кантип окулат экен? Мына A менен U узун А болот экен. Aunt. Aunt эмес, aunt. Aunt деп окуйбуз. Aunt. Аны созуп, aunt дейбиз. Aunt деген апабыздын же атабыздын бир тууган эже сиңдилерин aunt дейт экенбиз. Орусча тетя деп коет, Кийинки сөзүбүз nephew. P менен H, F деп окулат. Nephew. Nephew деген биздин бир тууганыбыздын балдары, эркек баласы болсо nephew, племянник, орусча. Nephew деген жээн, кыргызча, жээн. Niece деген биздин бир тууганыбыздын кыз баласы болсо, кыздары болсо niece дейт экенбиз, племянница. Niece. Ни, и созулган и экен, Ай менен и созулган ини берет экен. Niece. И окулбай калат. Niece. Niece деген племянница же болбосо биздин бир туугандарыбыздын кыздары бизге жээн болот экен, Niece болот экен. Children деген C менен H биригип чыны берип атат, Children деген балдар. Баланын көптүк түрү эмне? Балдар. Children. А бир гана бала болсо child. Кечиресиңер. Кийинки сөз baby. Baby деген бөбөк, бөбөк. Кичинекей бөбөк сиңдибиз болсо эмне дейбиз? Baby sister. Бөбөк инибиз болсо baby brother. Бөбөк, baby. Family members. Үй бүлө мүчөлөрү дегенди билдирет, Үй бүлө мүчөсү болсо, жалгыз эле болсо, эмне дейбиз? Сти алып коебуз, Family member. Үй бүлө мүчөсү. С менен айтсак, үй бүлө мүчөлөрү. Family members. Ал эми sibling деген бир тууган дегенди билдирет. Sibling. Бир тууган, Дагы кийинки сөз эмне? Relative деген эмне экен? Relative деген тууган. Sibling деген бир тууган, relative деген тууган. Тууганыбызды relative дейт экенбиз, Ушул үйгө тапшырма. Үй бүлөгө тиешелүү болгон сөздөрдүн окулушун жазгыла, сөздөрдү жазгыла, окулушун жазгыла, которулушун жазып, үйдөн жаттайбыз. Эмки сабакта ушул сөздөр менен кошуп сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ага чейин, see you, goodbye.